Эми кепти Түркияга бурсак, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып гүлөнчүлөргө каршы чараларды көрүүгө чакырды. Түрк министри дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү бул суранычты жерге калтырбаганын айтып, Кыргызстан буга кулак салбаса Түркиянын Кыргызстанга болгон мамилеси өзгөрөрүн эскертти. Теманы каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы улантат. Эленора, айтсаңыз, бүгүнкү күндө кыргыз бийлиги бул суранычка эмне деп жооп кайтарды, анан деги эле бул Түркия тышкы иштер министрлигинин кайрылуусунда реакциялар кандай болуп жатат? Азырынча ушул Түркиянын тышкы иштер министрлигинин мындай суранычына кыргыз тараптан жооп бериле элек. Расмий түрдө Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул тууралуу ак же көк да дей элек. Бирок ошентсе да бүгүн билим министрлиги маалымат жыйынын өткөрүп, албетте бул маселеде эмес, бирок ошол маалымат жыйынынын алкагында Кыргызстанда иш алып барган Сибат кыргыз-түрк лицейлери боюнча жакын арада өзүнчө маалымдама кат болорун билдирди. Негизи эле ушул Түркиянын тышкы иштер министринин кайрылуусуна карата Кыргызстанда пикирлер бир беткей эмес. Ар кандай пикирлер айтылып жатат, алардын бир катарларына токтолуп кетсем. Саясаттануучу Эмиль Жураев аттуу серепчи бул маселеде Кыргызстан өз аймагында эмне кылат жана өз аймагында иш алып барган кайсыл окуу жай болбосун өзү чечим кабыл алыш керек, жана ага сырттан эч ким басым жасай албайт деген оюн билдирди. Анын айтымында кыска мөөнөт ичинде ушул Сибат кыргыз-түрк лицейлери жакшы жетишкендиктерге жетишти жана мамлекет тарабынан кандайдыр бир деңгээлде сый урматка ээ. Ошондуктан бир күндө эле бул жабыла турган болсо дагы бир күндүн ичинде эле же жакын тез арада бул окуу жайлар жабылып калат деп күтпөш керек деген оюн айтты. Дагы бир саясатталдоочу Эдил Байсалов дагы бул маселеде өз пикири менен бөлүшүп кеткен. Ал кишинин айтымында ушул башка өлкөнүн Түркиянын бийликтери үчүн жагынуу аракетинде бул эчейин жылдан бери иштеп келе жаткан жана өзүнүн жетишкендиктери бар бул окуу жайды бир күндө балталап түп тамырдан бери жоюп салуу абдан туура эмес саясатка жатат. Кыргыз бийлиги буга барбайт болуш керек деген оюн айтты. Бирок ошол эле маалда ушул окуядан пайдаланып ушул Сибат кыргыз-түрк окуу жайларына байланыштуу көзөмөлдү күчөтүү керек жана чараларды көрө баштаса болот деген ой менен бөлүштү. Ал эми жөнөкөй жарандардын пикирлери менен бөлүшө турган болсом, социалдык желилерде бул тууралуу абдан кызуу талкуулар болуп жатат. Бул жерде эң негизгиси белгилеп койчу жагы ушул Кыргызстанда өзүн улутчул деген радикал адамдар албетте түшүнүксүз кайсы философияга сугарып жатканы түшүнүксүз бул окуу жайдын ишмердигин Кыргызстанда эң жакшысы чектеп койгондо эле туура болот деген ойлор менен бөлүшүп жатышат. Бизге маалым, Кыргызстанда иш алып барган бардык бир катар түрк окуу жайлары жана университеттер бар. Анан алардын баары эле ушул акыркы Түркиядагы болуп кеткен окуялардан соң Эрдогандын ушул таптагы саясаты боюнча бирдиктүү пикирде эместей. Ошол ушул тапта ушул көпчүлүк жарандарда Кыргызстанда иш алып барган кыргыз-түрк окуу жайларынын баары эле гүлейинчичилерге жатат жана алардын баарын ушул Гүлейиндин тарапкерлери негиздеди деген кичине катуу ой болуп жатат. Бирок чындыгында андай эмес. Кыргызстанда ушул Гүлейинчичинин принциптерин карманат, анын идеяларын даңызалайт деген ушул Сибат лицейлери. Эсиңиздерде болсо буга чейин биз статистикалык маалыматты да келтиргенбиз. Кыргызстанда 15 чакты ушул Сибатка тийиштүү кыргыз-түрк лицейлери бар делет жана бир жогорку окуу жайы бар. Бирок ошол эле убакта Кыргызстанда өкмөт аралык деңгээлде негизде ачылып иштеп жаткан дагы бир жогорку окуу жайы бар, ал Манас университети. Манас университетинин жетекчилиги буга чейинки өткөн жыйындардын биринде ушул учурда Түркияда болуп жаткан окуялар боюнча өз позициясын, турумун билдирген экен. Окуу жайдын ректору Себахаттин Балжы аттуу адам, ректор Эрдогандын саясатын толугу менен колдой тургандыгын жана соңку окуялардан улам, Түркиядагы аскерий төңкөрүштөн улам Кыргызстандагы өзүнө сабак алаарына ишенем, үмүтүмдү билдирем деген экен. Бирок ушул Кыргызстанда иш алып барган гүлейинчичилер дейбизби, же болбосо Сибат окуу жайларынын жетекчилиги аларга коюлуп жаткан айыптарды, алар ушундай террористтик негизде ниетте тарбиялайт деген айыптарга такыр макул эмес. Алардын айтымында Гүлейиндин философиясы, принциптери такыр башка негизде. Бул жерде эң негизгиси ынтымактыкты, достукту даңазалоо жана билим алуунун зарылдыгы, жакырчылыктан чыгуудагы билим берүүнүн ордун даңазалоо анын негизги принциптеринен жатат. Ошондой эле так илимдер өнүктүрүү, математика, химия, биология предметтерин терең казып окуу тууралуу айтылган жана бул жерде эч кандай
адамзатка каршы кандайдыр бир ойлор, ниеттер жок, жана анын эмнеси жаман деген ойлорун айтып жатышат. Дагы суроо, Түркия гүлөнчүлөргө байланыштуу жалгыз Кыргызстанга кайрылып жаткан жери жок. Жакын алакадагы бир катар мамлекеттерге да ушундай кайрылуу жасады жана анын негизинде окуу жайлар жабылып жатат. Ал жактагы бийлик мындай жабууларды эмне менен негиздеп жатышат? Ооба, бизге белгилүү болгондой, Түркия ушундай сураныч менен жалгыз гана Кыргызстанга биринчи жолу кайрылып жаткан жери жок. Буга чейин ушу Түркиянын тышкы иштер министрлиги бир катар өлкөлөргө бул боюнча сураныч талаптарды десек да болот жөнөткөн. Айталы, ушул мурунку өткөн аптада Азербайжанда иштеп жаткан чоң делген жогорку окуу жайлардын бири Кавказ университети жоюлду. Буга чейин ушу Түркия тышкы иштер министрлиги тарабынан ал жакка дагы ушу гүленчичилерге карата чараларды көрүү суранычы берилген болчу. Күнү бүгүнкү чейин бул университет эмне себептен жабылганы расмий түрдө түшүндүрүлсө да бир аз бүгүнүк тартып турат. Ошондой эле ушул тапта ушул Грузияда дагы иш алып барган дагы бир лицейди жабуу аракеттери жүрүүдө. Айталы, Батумиде иш алып барган, атын атап кетейин, Рифайдин Шахин атындагы лицейди жабуу боюнча ал жактагы генералдык консул, Түркиянын консулу жергиликтүү бийликтерге кайрылып, бул окуу жайды жабуу керектигин, анткени аны Гүлөн каржылайт. Бул окуу жайда балдарды террористтик нерселерге үгүттөө, багыттоо жүрөт деп айтканы бар. Ошентип ушул тапта Түркиянын тышкы иштер министрлиги ага жакын жайгашкан жана ал жакын алакада болгон мамлекеттерге гүленчичилерди куугунтуктоо боюнча кайсы бир деңгээлде көрсөтмө десек да болот, көрсөтмө суранычтарын берип жатат. Рахмат айтам. Аскерий төңкөрүштү уюштургандардын башында турган делинип жаткан түрк ишкери дүйнөдөгү 100дөн ашык өлкөдөгү түрк окуу жайларынын көбүн каржылаган динаятчы Фетхуллах Гүлөнгө карата башталган Түркиядагы аракеттер тууралуу баарлаштык.